Салам достор! Бұл Zuzu Unique KG каналы жана мен Zuzu Качиева. Қош келдіңіздер. Бұл подкасттың темасы жақшы жағына көңіл топтоо. Сен оптимистсің бе же пессимистсің бе? Бұл сөздөр қандай мааниге ээ? Оптимист деген акыркы учурда кеңири таралган позитивдик психология боюнча жакшы нерселерди гана ойлоого жана адамдардагы жакшы сапаттарды гана көрүүгө умтулууга негизделген оптимисттик көз караш. Жашоого жана келечекке оптимисттик көз караш менен караган адам өзүн бактылуу сезет дегенге көптөр кошулаттыр. Бирок андай оптимизм ой кыялга гана эмес, фактыларга негизделүүгө тийиш. Анын үстүнө бир да оптимисттик көз караш адамды бактысыз кылып жаткан согуш, ачарчылык, карылык, оору сыркоо, өлүм дегендерди жок кыла албайт. Бирок оптимизмдин да жашоого пайдасы жок эмес. Ал эми пессимист деген жакшы нерсени байкабоого, жалаң гана жаман жана терс көз карашта болууга, андай адам көбүнчө шек саноого, ишенимсиздик көрсөтүүгө жана жакшылык мүмкүн эмес деген ой менен жашайт. Генри Форд айткандай, кыла алам деп ойлосоң да, кыла албайм деп ойлосоң да, туура кылган болосуң. Демек, оптимист болсоң, кыла аласың, а эгер пессимист болсоң, кыла албайсың деген жыйынтыкка келсек болот. Сен оптимистсиңби же пессимистсиңби? Муну оңой эле аныктай аласың. Бир мисалды карап көрөлү. Жарымына чейин суу толтурулган стаканды алалы. Сен анын жарымында суу бар экенине көңүл бурасыңбы же жарымы бош экенине? Жарымы бош экенине көңүл бургандар пессимисттер. Бул албетте оптимисттерге караганда жаманыраак да сезилиши мүмкүн. Көп адамдар буга терс мүнөздөмө беришет. Бирок чын эле ошондойбу? Эгер жаман болсо да жакшыга көңүл топтосоң, анда терс нерсени оң нерсе кыла аласың. Пессимист болсоң, реалист боло аласың. Нью-Йорк университетиндеги иштеген Александра Весновская бир изилдөөнүн жүрүшүндө адамдардын 90% терс нерседе да кандайдыр бир оң нерсени көрө аларын аныктаган. Анан ал терс нерседе оң нерсени көрүү адам үчүн канчалык пайдалуу болорун изилдеш үчүн атайын тест кылган. Тестте катышкандардын алардын импульсивдүүлүгүн текшерген суроолор берилген. Андан кийин катышуучулардын биринчи тобуна тесттен жогору упай топтогонун жана алар импульсивдүү адамдар экенин айтышкан. Ал эми экинчи тобуна төмөн упай топтогонун айтышкан. Андан соң изилдөөчүлөр катышуучулардын биринчи тобун импульсивдүүлүк чыгармачыл болууга түрткү берет деп ынандырышкан. Ал катышуучулар импульсивдүүлүк менен чыгармачылык байланышта деген илимий далилдер келтирилген, бирок фейк жаңылыктарды окушкан. Ал эми катышуучулардын экинчи тобу импульсивдүүлүк менен чыгармачылык байланышта эмес деген ошондой эле фейк жаңылыктарды окушкан. Акырында тесттин катышуучуларынын бардыгы тапкычтыкты талап кылган тапшырмаларды алышкан. Мисалы, алар кадимки үй буюмдарды дагы башкача кантип колдонсо болорун тизмелеп чыгышкан. Жыйынтыгында биринчи топтогу катышуучулардын тапкычтыкты талап кылган тестте экинчи топтогу катышуучуларга караганда көп упай алышкан. Демек, кыскача айтканда, адамдарга алардын импульсивдүү экендигин жана импульсивдүү болуу чыгармачыл болуу менен байланышта экендигин айтуу аларга тапкыч болгонго түрткү берген. Ар бир адамдын алдында тандоо эркиндиги бар. Эгер жакшы ойду жаман ойлордон жогору койсок жана жаман ойлорду жокко чыгарып жакшы ойду өөрчүтсөк, биз оптимист адамдардын арасында болобуз. Кандай пайдалары бар? Абдан көп пайдасы бар. Бери дегенде эле ден соолук үчүн пайдалуу. Окумуштуулардын изилдөөсү боюнча позитивдүү ойлор адамды тез айыктырат деген. Ошондой эле ооруп жаткан адамдын жакындары ага карата позитивдүүлүк чагылдырышса, тезирээк сакаюуга таасир этет. Жана ден соолуктан тышкары биздин рухий, эмоциялык жана психикалык ден соолук үчүн да ал да канча пайдалуу.
Келгиле анда жакшы гана ойлор менен жашайлы жана жаман ойлорго жол бербейли. Сизче дагы эмне кылсак пайдалуу? Комментарийге жазып койсоңуздар кубанычта боломун. Чоң рахмат аягына чейин укканыңыз үчүн. Лайк койгонду жана жазылганды унутпаңыздар. Сак саламатта болуңуздар.